Кыргыз-тажик чегарасындагы чыр-чатак боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталып, протокол түзүлгөнү менен бийлик тарабынан эч кандай түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн жок. Документте кыргыз элинин жеринин кызыкчылыгы каралганы белгисиз. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында белгилүү саясатчы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында жергиликтүү эл тиешелүү органдардын чегара маселесин толук кандуу чечерине ишеним артышпайт. Бүгүнкү күндө ошол элдер кайсыл жерге барып айлы, мына Акташта барып жолуктук, Аксайга барып жолуктук, Көк Ташка барып жолуктук. Элдин баарынын бир гана айткан көйгөйү бүгүнкү күндөгү ошо переговор жүргүзүп аткан, иштеп аткан, же болбосо ошол сүйлөшүүлөр келген адамдардын эч кимисине ишенбестигини толук айтып жана ачык айтып атышат. Муну менен катар Ташиев айрым кыргыз жерлери тымызын тажик тарапка өтүп кетип жатканын маалымдады. Анын айтымында мурда ээн эркин өтүп жүргөн жерлерге тажик жарандары үйлөрдү салып алган. Маселен, мурда Көк Таш жолунда бир дагы үй жок болгон. Ошондой эле Аксай Тамдык жолунун курулушу үчүн кошуналардан уруксат суроонун кажети жок. Анткени ал жер кыргыз тарапка таандык. Ушуга чейин дагы бир нече протоколдор болгонун билесиздер. Аны дагы ушу элдер билген эмес, коомчулук билген эмес. Мына азыр көптөгөн протоколдор чыгып атат. Ошондон биз билип туруп, эгерде бул кечээки тажик-кыргыз чегарасында болгон окуяга коюлган протоколдор келишим эмес, протоколдор бизге биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, биз анан толук артка кайтышыбыз керек. Артка кайтышыбыз керек. Себеби дегенде, муну ачык айтпасак, бул нерсе бир нече жылдардан кийин кайрадан чыгып калып атат. Ушунун негизинде көптөгөн жерлерибизди алдырып коюп атабыз. Баткендик жарандык активист Бактияр Калпаевдин айтымында Кыргызстандын аймагындагы Варух анклавынын жери акыркы жылдары 2 эсе чоңойгон. Чегара маселесинде бийлик чечкиндүү кадамдарга барып, улуттун кызыкчылыгына шайке чечим кабыл алышы керек дейт ал. Эң негизги себеп ушул Аксай Тамдык жолунун курулушуна байланыштуу болуп атат. Биздин чиновниктер, өкмөттүн өкүлдөрү бир нерсе ирет айтты. Аксай менен Тамдык курулган жер бул Кыргыздын жери деп туруп. Азыр болсо келишимге кол коюлду деп айтып атат, протоколго. Ошол жолду улантууга. Эмне себептен биз Кыргызстандын ичинде турган жерге, өзүбүз сала турган жолго, эгер ал биздики болсо, биз Тажикстандан уруксат алышыбыз керек деген суроо туулат да. Эске сала кетсек, Камчыбек Ташиев 14 мартта Фейсбуктагы баракчасында бийлик мурдагыларга окшоп эле чегара маселесин чече албайт деп билдирүү тараткан. Саясатчы өзү Баткенге барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөргөн. Муну менен катар эле Ташиев протокол ачыкка чыгып, коомчулукка жарыяланбаса, ар кандай кадамдарга бара тургандыгын баса белгиледи. Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.